Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Президент болом деп жүргөн Сапар Исаковду Кремль кубалап Европага кетти. 2020 жылы күзүндөгү башаламандыктан пайдаланып, Сапар Исаков Газпромго жалдырап барып, канттагы базадан түз эле Москвага учуп кеткен. Бир жылдан бери Кремльде кимдир бирөөлөр оозуна момпо суй салышып, кокус Кыргызстанда башаламандык болуп кетсе, президент кылабыз деп багып жатышкан. Кремльге Сапар Исаков кайсы жеринен жакпай калды ким билет. Ал жерден Интерпол аркылуу Кыргызстанга кармалып берилбей, Батышты көздөй куулуптур. Сапар Исаков эми Батыштын таманын жалап, батышчылдын туусуна айланат болуш керек. Сапар Исаковдун Кумтөр алтын кенинде кандай чыгармачылыгы бар, ошого токтололу. Сентеранын Кыргызстанга болгон карыздарын мыйзам боюнча кечкендер кимдер? Кыргызстандын мыйзамдары боюнча мөңгүлөргө жакын гендер иштетилбейт. 2017 жылы суу кодексине өзгөртүүлөр кирет. Мөңгүлөрдүн 30% гана калды. Калгандары эрип жок болууда дешип, парламенттеги депутаттар кош колдоп беришкен. Сентера Голд компаниясына кудай берип, каалаган жерге таштаган таштандылары мөңгүлөрдү ого бетер жок кыла баштаган. Ал эми платиналары жарылып иштеп жаткан кызматкерлерге коркунуч туудурушу мүмкүнчүлүгү туулган. Акыркы жылдары таштандылар жайылып олтуруп 2 миллиард 300 тоннага чейин жетти. 2014 жылы эле Сентера Голд компаниясы жайыттарды каза баштаганы үчүн 400 миллион сом айып пулга жыгылган. 2017 жылы 11 сентябрда Сапар Исаков башында турган Кыргыз өкмөтү менен Сентеранын ортосунда стратегиялык келишимдер 15,5 миллиард сом доллардан баш тартып, соттук териштирүүлөрдөн баш тарттырган. Ушул эле келишим боюнча, эгер башка бирөөлөр Сентера Голд компаниясын доого жыкса, өкмөттөшүн зотко тосуп, бул компаниянын кызыкчылыгын коргомок. Сапар Исаков башында турган Кыргыз өкмөтү менен Сентеранын ортосунда стратегиялык келишимдерден улам 2017-2018 жылдары 1 миллиард 166 миллион доллар салык төгүлгөн эмес. Экологиялык катастрофадан улам кыргыз мекенчилдери Сентера Голд компаниясын сотко беришкен. Сот алардын доосун туура көрүп 3 миллиард 86 миллион төлөп берүүсүн чечкен. Бардыгын эсептегенде Сентера Голд компаниясы кыргыз тарапка бере тургандары 4 миллиард 200 миллион сом. Сапар Исаковдун шалаакы келишимдерине таянган Сентера Голд компаниясы бардык доолор мыйзамдуу алынып салынган деп ичтеринен күлүп жатат. Эмнеге? Кумтөр алтын кени боюнча Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев, Талант Узакбаев, Исхак Пирматов сыяктуу акулалар кармалды. ТЭЦ иштери боюнча кармалып 2020 жылы октябрда Жээнбеков Равшан экөө бир убакта чыгарылып, 9 октябрда бийликти басып алабыз деген тилеги ишке ашпай, башкалар мыйзамды сыйлап жаткан түрмөсүнө келишсе, камактан жаа бою качып, канттагы орус авиа базасына жашынып барып, Газпромдун жардамы менен Орусияга кире качкан Сапар Исаков ТЭЦти да, Кумтөрдү да уруп ойнобой Орусияда чалчаңдап жүрөт. Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн талкалоо боюнча постулаттарда президенттин аппарат жетекчиси кезинде даярдап, 2017 жылы августтун аягында Кыргыз өкмөтүнүн башына келген Сапар Исаков Сентера Голд менен 11 сентябрда стратегиялык келишимдерди түзүү менен иш баштаган. Бул келишимдердин негизинде Кыргыз өкмөтү Сентера Голд компаниясына Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн талкалап жатат деген экологиялык претензияларды коюудан баш тарткан. Ушул келишим менен Сапар Исаков Кыргызстандын башында Чума сыяктуу каалгып турган экологиялык жана технологиялык коопсуздук турганына көз жумуп, андан тышкары Сентера Голд компаниясы бир нече миллиондогон сом түшө турган салыктарды төлөбөй турган болгон. 2019 жылдан ушул келишим ишке аша баштамак. Ал мезгилде Сентера Голд компаниясы экологиялыга жана социалдык фондго акча каражаттарын бөлүп, алардын эсебин жыл сайын жаңылап турууга маал катып макул болгон. Сентера Голд компаниясы менен 11 сентябрда түзгөн жаңы стратегиялык келишимдер боюнча Сапар Исаков элдин атынан экологиялык талап койгонду алып салат. Кумтөрдүн үстүнөн иликтөө кылганды түп тамыры менен токтотот. Кумтөргө болгон талаштуу маселелерди жөн жай эле чечип коет. Сентера Голд компаниясы салыктарды төлөбөй турган болот. Андан тышкары 2009 жылы түзүлгөн келишим өз күчүндө калат. Бул жерден ар бир адамга эле түшүнүктүү болуп турат. Сапар Исаков мындай кылымдык аферага бекер эле бара койбосу белгилүү. Бекер эт капканда гана болот. Бул иштерди жакшылап иликтеген кишилерге миллиондогон
жашылбай долларлардын жытын кыңырсып жыттатып турат. Курсагы миллиондорго кампайган өкмөт башында турган Сапар Исаков Centera Gold компаниясын көкөлөтө мактап мындай деген: ушул күндөн баштап Кыргыз Республикасынын өкмөтү кумтур маселеси саясатташтырылбашы үчүн кам көрөт. Азыр биз 2 мөөнөт коюп жатабыз. Бул келишим күчүнө киргенден баштап эки тараптуу мамилелери жакшы жагына өтө баштайт. Кумтурду аяктап бараткан кендин алабалы өтө маанилүү экендигин баса белгилеп өткүм келет. Ошондуктан Кыргыз өкмөтү айлана чөйрөнү коргоого өзгөчө көңүл бөлөт. Биз табиятты коргоону каалайбыз. Кумтурдогу иштер Кыргыз эли үчүн чыныгы пайда алып келишин каалайбыз. Кумтур долбоорундагы иштер ачык жана ар бир жарандын баарына бирдей болушун каалайбыз. Кумтур долбоорундагы иштер ачык жана ар бир жарандын баарына бирдей болдубу? Сапар Исаковдун мынтип Centera Gold компаниясына жан тартып калган соң мамлекеттик комиссия тарабынан Кумтур Gold компания жана Кумтур Operating компания ишканасынын ишмердүүлүгү боюнча жүрүп жаткан соттук териштирүү шарт токтогон. Бул комиссиянын негизги иши алтын казып алып жаткандар мөңгүлөрдү талкалоо менен мамлекетке зор оорчулук алып келип жаткандыктан түзүлгөн. Андан тышкары кенден чыккан таштандыларды мөңгүлөргө төгүп алтын кенинин өндүрүшүнө сууларды мыйзамсыз пайдаланып жатышкан. Кыргыз мекенчилдери экология боюнча көптөгөн маселелерди көтөрүп жаткандыктан Centera Gold компаниясы экологиялык төлөмдөрдү жыл сайын $310 миң $3 миллион чейин көтөрөт. Жаратылышты коргоо фондуна $50 миллион бөлөт. Онкологиялык борборго $10 миллион бөлөт. Сапар Исаков өкмөт башчылыгынан отставкага кеткен соң аны менен түзүлгөн стратегиялык келишимдер токтойт. Жаңы өкмөт башчысына келген Мухаммедкалый Абылгазиев бул келишим Кыргыз тараптын кызыкчылыгына эч жооп бербесин айтып, Centera Gold компаниясы менен кайрадан сүйлөшүүлөрдү баштайт. Мухаммедкалый Абылгазиев 2017 жылдын 11 сентябрында түзүлгөн келишим көптөгөн көйгөйлөрдү түзүп жатканын баса белгилеген. Абылгазиевдин өкмөтү Сапар Исаков түзгөн келишимге макул болбой, ал күчүнө кире электе өзгөртүүнү сунуштаган. Сапар Исаков түзгөн стратегиялык келишим күчүнө кире электе жараксыз катары жокко чыккан. Эгер ал өкмөт башчысы катары кала бергенде, бул келишимдин негизинде кыргыз жерлери талкаланууга дуушар болмок. Сапар Исаковдун өкмөтү Centera Gold компаниясына өзүнүн доосун алып коюу үчүн $87 миллион өлчөмүндө компенсация катары төлөмдөр кылса, Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөтү 2 жылдык сүйлөшүүлөрдөн соң бул сумманы жогорулатып $150 миллион жеткирген. Андан тышкары жаратылышты коргоо фондуна $50 миллион төлөгөндөн тышкары Centera Gold компаниясы аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонд түзүп, мунун бюджетине Centera Gold компаниясы ай сайын түшүп жаткан пайдасынын 0,4%-ын төгүп турууга милдеттенген. Сапар Исаковдун келишимин жокко чыгаргандар таштандыларды рекультивациялоо боюнча атайын фонд түзүшүп, бул фондко Centera Gold компаниясы $69 миллион акча бөлүп, жыл сайын $6 миллион менен толукталып турмак. Бирок бул акча каражаттарын кайсы убакта төлөө керектигинин шартын көрсөткөн эмес. Сапар Исаковдун Ашмалтай келишиминен айырмаланып, геологиялык чалгындоо кылууга $16 миллион багытталган. Көпчүлүктүн пикири боюнча Сапар Исаковдун келишими экологиялык зыян алып келгендерге даңгыр жол ачып туура эмес иш кылган. Centera Gold компаниясы Кыргызстандын таза суусун өндүрүшкө пайдаланып, бир да тыйын төлөгөн эмес. Кыргыз элинин өз жарандары суу үчүн акча төлөп келишет. Сапар Исаковдун аракети менен биздин парламент аларга сууну бекер бергени аз келгенсип, мөңгүлөрдү жоготууну мыйзамдаштырган. Сапар Исаковдун келишиминин шарттары кыргыз эли үчүн абдан зыяндуу болгон. Муну кылмыш десе болот. Албетте, бул иштер эл аралык соттордо териштириле баштаганда биринчи иретте ички мыйзамдар каралышы керек. Ал эми ички мыйзамдарды Сапар Исаковдун келишимдери сыяктуу мажирөө мыйзамдар муунтуп турат. Сапар Исаковдун шалаакы келишимдерине чейин же 96 жылдан баштап өндүрүштөн чыккан таштандылары менен айлана чөйрөнү бузганы үчүн мамлекеттик экотех инспекция Centera Gold компаниясына көптөгөн арыздар сотко түшкөн. Алардын ичинен экөө каралып, Centera Gold компаниясы экологиялык зыян келтиргени үчүн $7 миллиард төлөмөк. Вице-премьер Дүйшөнбек Зилалаев, Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү талкаланып жок болуп кеткенин, бирок муну жогорку кеңеш аркылуу мыйзамдаштырып коюуну суранат. Парламент тарабынан Сапар Исаков президенттик аппарат жетекчиси катары даярдаган Кумтурго экологиялык кесепеттерди алып келген бул мыйзамдар кабыл алынат.
2017 жылы 11 сентябрда Сапар Исаков башында турган Кыргыз өкмөтү менен Сентаранын ортосунда стратегиялык келишимдер түзүлөт. Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү талкаланууга жол берилип, Кыргызстанда экологиялык катастрофаларга бут тосулбай жол ачылат. Булак аргумент чекиткейи.